Кийинки сөз депутат Маматалиевде. Ушул мыйзамга урматтуу депутаттар кошумча 5 мүнөт сурадым эле. Анткени бул мыйзам бизге кирет, жөн эле биз буну карап берип калбастан өзүбүздүн сунуштарыбызды киргизишибиз керек. Кандай сунуштарды кошумчалап берсек болот. Анткени бул мыйзам экинчи окууда комитеттин мыйзамы болуп калат. Биз өзүбүз ушул жерден иштеп аягына чыгарып койсок. Биринчи кезекте туура жакшы иштер аткарылыптыр. Бирок урматтуу депутаттар, канча тегеренбейли ушул адамдык факторду алмай сайын бул мыйзамдан алыс кете албай атабыз. Бул коррупциялык схемалардан жана бир топтагы ушул көйгөйлөрдөн кете албай калдык да. Туура жакшы нерселер айтылды. Централизованный сатуулар болсун деп атат. Биринчи жагынан, экинчи жагынан электрондук каталог болсун деп ошону күчөтөлү деп атабыз. Жөнөкөйлөтүлсүн, методдорду кыскартып атпыз. Бирок ошол эле учурда менде бир топ актуалдуу сунуштар бар эле. Ошого көңүл буруп койсоңуз. Мен сиздерге слайдты бердим, бирок кечирим сурайм, кыргызчага которгонго жетишпей калдым. Кечээ күнү эле алып, орусча мына бир күндө жасап бердик да. Эми биз айтып атабыз, основные моменты при осуществлении государственных закупок депчи. Эми туура эң эле негизги бул рационалдуу бюджеттин акчасын колдонуу. Бул элдин акчасы, элден түшкөн акчабызды мына 70 миллиарддын тегерегинде азыр бул жылы канча каралды экен билбейм. Жылына биз ушунча акча кетиребиз. Тилекке каршы ошолордун көбүнчөсү мына каяка кеткенин же кантип бүткөнүн мына өзүбүз көрүп атабыз. Экинчиси, биз айтып атабыз, стандарттар болсун. Мына өзүңүздөр билесиздер, кайсы жерге барбайлы, бир мектепти бир стандарт менен курат, экинчи мектепти дагы бир үчүнчү стандарт менен курат, дагы бир жерге барсаңыздар, ар кандай методдор менен бизде жерлеринде алат да. Биз айтып атабыз, келиңиздер, бир стандарт болсун, бир стандартта иштеп чыгайлы. Если строительство болсо, строительство архитектура иштеп чыксын. Если бул Минсоцразвитие карай турган болсо, алар иштеп чыксын. Минздрав болсо, алар иштеп чыксын. Айтор, бизде стандарттардын бардыгын келиштирип, бир стандартка келсек жакшы болот эле. Кийинкиси качественное планирование. Туура андан кийин биз ушул качественный планирование өтсөк. Жылда тилекке каршы реалдуу түрдө министрликтер эртең эмне сатып алыш керек? Канча сатып алыш керек? Реалдуу түрдө жакшынакай бир качественный закуп кылып же Минфинге бере алышпайт. Анын алкагында ортодо биз ала албай калыппыз, жетишпей калыппыз, дагы алышыбыз керекли деген бир топ көйгөйлүү маселелер чыгат. Подготовка технических заданий и спецификаций. Ал жөнүндө азыр айтып кетти. Туура бул дагы тех заданияларды айрым учурларда айрым компанияларга жасалат. Бир компания өткөзөм деш үчүн ага ылайыкташтырып, же бир компанияга ылайыкташтырып тех заданияларды жасайт да. Бул дагы ачык нерсе. Буну ачык сүйлөшөлү, ачык айтайлы. Исключение человеческого фактора при процессе закупок. Бая айтып кеткендей, канча адамдык фактор болбосун, канчалык методду өзгөртпөйлү, бирок качан гана адам чече турган, адам биле турган кылган нерселерди жокко чыгарсак гана бул дагы коррупцияга толугу менен жокко чыгарылат эле. Мына безопасный город, бир мисал. Барып удостоверениени көрсөтүп кетип кала албайбыз. Барып ошол жерден штрафты төлөп эле коюн, сага төлөп коюн деп кете албайбыз. Айтор, көбүнчөсүн ушул компьютеризацияга өткөзсөк, автоматизацияга өткөзсөк туура болот эле. Исключение контактов закупающих организаций поставщиков. Ошол эле баягы мен айтып аткан исключениени кылып калсак. Эми мына бир аз подробныйраак. Установление госстандартов дегенибиз товарлар, услугаларга бардыгына мамлекеттик стандарттарды киргизип коюшубуз керек. Аны биз эмес, биз аныктабайбыз, аны мамлекеттик ошол мекемелер өздөрү аныктап толугу менен кылып койсо. Унифицированный закупаемый товар деп коебуз, унификацияны кылып койсок, установление норм потребления и расхода, компьютеризация менен кылып койсок. Мисалы, биз бир ушул мекемеге сатып ала турган нерсени канча сатып алабыз дегенди адам чечпей, жанагындай компьютерный схемага салып койсок, ошол жактан чыкса, количествосы дагы, канча керектүүлүүсү дагы, мисалы могу жерге ремонт кылайлы дейли. Буну бир стандартка киргизип койсок, квадратураны эле киргизип койсок, ошол квадратурадан бизге өздөрү эсептеп берсе компьютер. Канча краскасы кетет, канча плиткасы кетет, канча немеси кетет, ачык айкын бардыгы билсин, бардыгы көрсүн. Мына ушундай нерселерди кылып атат. Анан не менее 3 наименований деп атабыз. Эми мына кийинчерээк азыр бир примерде көрсөтөм. Биз ар дайым тендер өткөзөбүз дагы, бирок аягында келип туруп качествосы страдать этет. Аны дагы сиздер бардыгыңыздар көрүп отурасыздар. Биз бир нерсени сатып алабыз дейт, алган нерсебиз такыр башка нерсе болуп чыгат. Анткени биз ал жерге азыркы мыйзамдарда атын атай албайбыз. Биз бунусун да атын атап кое берели, бирок не менее 3. Азыр бир мисал келтирип силерге жазуу түрүндө көрсөтөм.
Кийинкиси качественный планирование закупок. Буга эми көп токтолбой эле коеюн, бул жөнүндө айтып кеттим. Кийинкиси подготовка технических заданий. То же самое. Полностью тех заданияларды реалдуу түрдө специалисттер жасаса. Реалдуу түрдө специалисттер. Биз ар бир министерствода закупка менен адамдарды алабыз дагы, кичине обучение өткөзүп коебуз дагы, болду. Ал специалист катары ошол өткөзөт. Тех заданияларды ошол берет. А биз сиздер айтып атасыз өзүнчө агенттер болсун деп. Мына ошол агенттер катуу даярдалган, ошол спецификаны жакшы билген адамдардан турсун деп айтат элек. Кийинкиси исключение человеческого фактора при процессе закупок. Урматтуу депутаттар, мына азыр сиздер менен агент деп коелу, булар азыр жаңы сөз кирип жатат, агенттер деп. Мен силер агент, биз агент болсок, мына ушубузда отурган өкмөт сатып алуучулар болсо, булар толтуруп атканда, мисалы, мен предлагать этип атам, мисалы, биз тендер өткөзүп атабыз, биз карап атабыз, биз комиссиябыз. Биз кайсыл компания, кайсыл жерге канча берип атканын биз көрбөшүбүз керек. Мындайча айтканда, ал бардык требованияларды компьютерге толтурганда, бизге шифровать этилип бир код берилсин. Код берилсин, биз бияктан билбейбиз. Бул компания А компания, Б компания, С компанияны биз билбейбиз. Бизге шифровой код келди. Биз код менен ал компания технический заданиясы, тех немесине соответствует или не соответствует карайбыз. Ошондо реалдуу болот. Ошондо бир компанияны лоббировать эте албайбыз. Катышып аткан компаниялар толтура турган нерсесин толтуруп берсин бизге, электронный болобу, ручной болобу. А бирок карап аткан комиссия эч качан атын билбеш керек. Ага болгон эле штрих-код менен бир код келсин, ошол код менен ал караш керек. Аягында чыгарганда код менен уткандан кийин гана компаниянын аты гана аныкталат да. Мына ошондо эч бир компанияны лоббировать эте албай калабыз. Мына ошону киргизип атабыз, урматтуу депутаттар, ошону туура болот эле. Кийинкиси преимущество. Преимуществоларын айтсак, это понятно, аны дагы айтып кеттик. Централизованный болгону жакшы жагы туура. Экономия, бюджет болот бул бир жагынан. Экинчи жагынан качественныйларды ала баштайбыз, бул экинчиси. Үчүнчүсү инфраструктуранын анан региондордун развитиясына акча пайда болот. Коррупциянын эң негизги коррупциясы жокко чыгарылат. Жана ачык айкындык пайда болот. Андан сырткары биз ушул количествосы көп болгонго байланыштуу арзан ала баштайбыз. Ала баштайбыз. Анан эки нерсе, азыркы учурда комиссиялардын количествосы 1000дин тегерегинде. Ар бир райондуу, айыл өкмөттү, мектепти баардыгын карап көрсөңүздөр, мекемелердин баардыгы 1000ден тегерек комиссия болот. А бул жерде эгер ошондой агенттер болсо, анда кыска эле бир определенный количество эл болот, агенттер болот. Аларды дагы биздин счетный палата текшергенде да ыңгайлуу болот. Ыңгайлуу болот дагы, коррупция жокко чыгарылат. Экинчиден ал ачык айкындыкты көрсөтүп коет. Анан үчүнчүсү, алар боюнча азыр дагы бир слайдта көрсөтөм кийинчерээк. Айтайын дегеним, эгерде централизованный закуп болсо, мына мен бир пример келтирип атам, ачып койсоңор, жана ачпайсыңарбы, опаздываете. Ты уже давно опоздал. Вон аччы. Кийинкисин. Мисалы, биз азыр могу кагазды эле 380 сомдон алат экенбиз. А эгерде оптом баасы 270 рубльда Россияда болот экен. Биз эгер централизованный сатып алсак, мына канчалаган акчаны биз үнөмдөйт элек. Бул бир жагы. Экинчи жагы, бул келечекте ушуга окшогон ручка болобу, компьютер болобу, айтор биз мамлекет ушул жерде чыгарылсын. Биз прямой ошол жактан алайлы. Ушул жактан түзүлсүн деген ыкма менен кетсек туура болот эле. Канчалаган акчабыз сырт качып кетип атат. Аны биздин Кыргызстанда калтырсак толугу менен болот эле. Неужели биз ручка же башка бир компьютерга чыгарганга, жок дегенде сборка кылганга акылыбыз жетпейт. Мына ошол акчалар бизде калсын, калганга жакшы болот эле. Ушул как раз таки централизованный закуп бара-бара мына ушул нерсеге алып келет. Кийинкиси. Жана айтып кеткендей, возможно за счет объема приобретать напрямую изготовителя. Ушул ыкмага дагы туура жетсек. Эмне үчүн биз посредниктерден алабыз, ортого посредниктерди салабыз. Прямой заводдордон ала турган ыкмага жетишибиз керек. Бүгүн болбосо эртең ошол нерсеге жексек туура болот эле. Ошондо биринчи кезекте жана централизованный болуп атканда профессиональный агенттер болот эле бизде. Ответственность эки эсе жогору болот эле. Подконтрольный болот эле, ачыктык болот эле, жана акчаларды рационально колдонот элек. Кийинкиси. Бул дагы жанагы ошол негизден айтылып келатат. Кийинкисин кое бергиле. Эми
кийинкиси дагы. Жана айтып кеткендей, биз айтып атабыз, урматтуу депутаттар, кайсыл эгерде центральный зона болсо, кийинкисин кылсаң, вопрос доставки болот экен. Мына ушул жерде да биздин Кыргыз почтасы бар. Эмне үчүн биз Кыргыз почтасын колдонбосок болот? Централизованный закуп кылып туруп, товарлардын бардыгын ушул биздин Кыргыз почтасы аркылуу жеткизилсе деле болот. Анткени ар бир тендерде жанагындай транспортный расходы деп жазып коет дагы, аны дагы өзүнчө четке канчалаган акчабыз чыгып кетип атат. Кийинкиси. Эми агенттер кандай болуш керек? Алар сөзсүз түрдө конкурсный отбор полиграф менен өтүш керек. Онлайн трансляцияда бардыгы көрүлүш керек деп эсептейбиз. Толугу менен булардын ошол эле учурда агенттердин айлыктары өтө жогору болуш керек. Бардык маселелер чечилген болуш керек. Ошондо булар эч бир коррупцияга да жол берилбейт эле. Анан жумушу дагы точно регламент менен жумуш өткөзүлө турган, алардын бардыгын полномочияларын, немелерин, конфликт интерестерин эске алып, керек болсо мына айтып атабыз, подписка о согласии постоянного контроля. Прослушкада болобу, ГКМБ ар дайым аларды текшере турган болсун. Бүт жумушу онлайн режимде болсун. Ошондо буларга да оңой болот эле, бирок айлыктары да көп болот эле. Маселе жок, айлыгы көп, өтө көп алышат акча. Бирок ошол эле учурда жоопкерчиликти дагы эске алып койсок. Кийинкиси. Жана айткан система шифровки поставщиков. Мына ушуга жакшыраак көңүл буруп койсоңуздар. Урматтуу Минфин, урматтуу депутаттар, эгер биз буну кабыл алып берип койсок, эгер сиздер колдоп берсеңиздер, бая айтып кеткендей, катышып аткан компаниялар ким катышып атканын көрбөй туруп, комиссия реалдуу түрдө только жана технический требованияларды карап, өтөбү, келеби, келбейби деп карайт эле. Атын билбей туруп, ага лабиринт ете албайт эле. Атын билбей туруп, анын бир кандайдыр бир преимуществосын көз жаап, же болбосо кемчиликтерин, наоборот, кемчиликтерине көз жаап, преимуществолорун бекитпей, ачык айкын көрсөтөт эле деген сунушубуз. Бүтөйүн деп калдым, урматтуу коллегалар, кичине калды. Кийинкиси. Жана примерди дагы келтирип койгон, кийинкисин. Кийинкисин, да. Мына ушул бир эле пример. Азыр кандай болуп атат? Мына биз бир пример келтирип кетейин, принтер сатып алалы дейли. Бир принтерди Canon'ды сатып алалы деп атын ата албайбыз да, жөн эле принтер дейбиз. Ошол принтер 38 000 болот экен. А бирок Phantom деген дагы бар, ал 19 000 болот. Көбүнчөсү эми азыркы мыйзамда ошол утуп алат. А бирок ал картриджди алмаштыра албайт. Картридждин стоимостуна чип менен кошо алмаштырат. Могу жерде байкасаңыздар, заправкасы чипи, анан картридждин өзү менен аягында, мына жылдын аягында 20 000 сом кетет, а буга 4,5 000 сом кетет. А эмне үчүн биз мыйзамда өзүбүз жана ата албайбыз, кайсыл бизге картридж, кайсыл бизге принтер керек деп. Өзүбүз спецификаны толук бербейбиз. Мына ошонун негизинде качествосы түздөн түз жоголот. Азыр мына Phantom дегендер аз басып кеткен бизде, бирок азыр картридждер жок. Дефицит. 2,5 000 сомго азыр заказ кылып, мына мекемелер кыйналып аткан учурда. Анан ага кетирген акчасы дагы мына жылына 20 000 сом кетирип атат. А эгерде биз айтып атабыз, Canon же дагы бир деп айтор, ал баягы министрликтин, агенттин башында болот. Спецификасын жазып атканда 3төн кем эмес компанияларды кошо жазып берип койсоң, бирок качественный алабыз. Ошол эле эшиктер болобу, столдор болобу, бирок не менее деп атабыз да. Ошондо жанагындай маселеден чыгабызбы деген бир сунуш. Урматтуу депутаттар, бул эң акыркысындагы кийинкисин. Кийинкисин дагы ошол основной деген. Жок, основной кийинкисин болуп койчу. Эң акыркысын деп атам го. Спасибодан кийин дагы. Ушул жерде кандай этаптар менен кетсек, биз мыйзамга экинчи окууда жазуу түрүндө сиздерге мен киргизип берем. Сиздер колдоп берсеңиздер, жана өкмөт дагы бир сыйра иштеп чыкса биздин предложениялар менен чогуу ушул мыйзамды автоматташтырып, реалдуу түрдө оңдоп алсак деген эле бир эле ниет. Башка эч кандай ниет жок, башка эч кандай ой да жок. Рахмат.